İran менен Израилдин ортосунда тутанган түз аскердик кагылышуу бүгүн 61-күнүнө кирди. Бул тирешүү аймактык алкактан чыгып, дүйнөлүк державалардын ачык тирешүүсүнө жана глобалдык экономикалык тартиптин түп тамырынан бери өзгөрүшүнө алып келди. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналга катталып баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Америка Кошмо Штаттарынын администрациясы согуштун чыныгы масштабын жана жоготууларын жашырууга аракет кылганы менен ачыкка чыккан фактылар Вашингтондун Перс булуңундагы аскердик кадыр баркы олуттуу соккуларга учурагандыгын ырастап турат. Февраль айынын аягында башталган дээрлик 40 күндүк активдүү согуш учурунда Ирандын жооп кайтаруу соккулары америкалык аскердик инфраструктурага болуп көрбөгөндөй зыян келтирген. Пентагондун жетекчиси Пит Хексет 2026 жылдын 30 мартындагы брифингде Ирандын ракеталары бутага жетпей тургандыгын жана алардын мүмкүнчүлүктөрү нөлгө барабар экендигин айтып келген. Бирок NBC News телеканалынын иликтөөсү Иран аймактагы 11 америкалык базадагы 100дөн ашык стратегиялык бутага так сокку ургандыгын ачыктады. Өзгөчө Кувейттеги Кемп Буринг базасына жазылган чабуул аскердик тарыхтагы жаңы баракташты. Ирандын F-5 согуштук учагы заманбап абадан коргонуу тутумдарын тешип өтүп, базага бомба таштаган. Бул акыркы 10 жылдыктардагы душмандын учагы америкалык аскердик базага түз чабуул койгон биринчи окуя катары катталды. Ак үй 13 аскердин каза болгондугун моюнга алганы менен америкалык жабдыктардын жоготуусу алда канча көп экендиги, бир нече заманбап учактар атып түшүрүлгөндүгү кабарланууда. Экономикалык фронтто абал курчуп Дональд Трамп Иранга карата узак мөөнөттүү блокада стратегиясын ишке киргизди. Анын жакшы жигиттердин заманы бүттү деген билдирүүсү Иранды дүйнөлүк рыноктон толук сүрүп чыгарууну көздөйт. Бирок бул блокада дүйнөлүк логистиканы башка нукка бурду. Германиянын мурдагы президенти Кристиан Вульф белгилегендей, соода агымдары кооптуу болуп жаткан Ормуз кысыгынан жер ортолук деңизине жана Түркиянын портторуна ооп жатат. Бул Түркиянын геосаясий жана экономикалык ролун болуп көрбөгөндөй күчөттү. Ошол эле учурда Оганстан өзүнүн энергетикалык көз карандысыздыгын бекемдөө багытында ири стратегиялык кадам таштады. Амудария бассейнинде суткасына 500 куб метр мунай өндүрүүчү 5 жаңы скважина ишке кирди. Бул өлкөнүн ички өндүрүшүн чыңдоо, импортко болгон көз карандылыкты азайтуу жана улуттук экономикалык эгемендүүлүккө жетүү аракет катары бааланууда. Расмий өкүлдөрдүн айтымында өндүрүштүн мындай өсүшү өнөр жайдын өнүгүшүнө, жаңы жумуш орундарынын түзүлүшүнө жана узак мөөнөттүү эң энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга жол ачат. Дипломатиялык чөйрөдө Вашингтон менен Берлиндин ортосундагы карама-каршылыктар ачык мүнөзгө өттү. Трамп Германиянын канцлери Фридрих Мерцти Ирандын өзөктүк куралга ээ болуусуна жол берип жатат деп айыптап, немис экономикасынын көрсөткүчтөрү алсыз деп атады. Бул басымдын алдында Reuters агенттиги кабарлагандай, канцлер Мерц Украина маселесинде чегинүүгө макул боло баштагандыгын ишарат кылды. Ал Украинанын Европа биримдигине кирүү келечеги үчүн айрым аймактарынан баш тартуусу мүмкүн экендигин четке каккан жок. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Fox News телеканалына берген маегинде Ирандын жогорку лидери Моджтаба Хаменеи тирүү экендигин жана Тегерандагы бийлик вертикалы толук кандуу иштеп жаткандыгын расмий тастыктады. Бул маалымат Ирандын ички бийлиги алсырады деген имиштерди Associated Press маалымат агенттиги аркылуу төгүндөдү. Ал эми Израиль тарап акыркы эскертүүсүн берип, эгерде АКШ менен Ирандын сүйлөшүүлөрү натыйжа бербесе, аскердик вариантты колдоно тургандыгын Тышкы иштер министри Гидеон Саар Аль-Арабия телеканалы аркылуу жарыялады. Азыркы учурда дүйнө эки ача жолдо турат. Бир тарапта Трамптын администрациясы баштаган катаал экономикалык жана аскердик блокада болсо, экинчи тарапта санкцияларды айланып өтүүнүн жаңы жолдорун тапкан Евразия блогу бекемделүүдө. 61 күндүк согуштук тажрыйба Иранды тез арада тизе бүктүрүү мүмкүн эмес экендигин жана мунайдын баасынын өсүшү дүйнөлүк ички дүң продукциянын өсүшүн 2%га басаңдатышы мүмкүн экендигин көрсөттү. Эл аралык эксперттер бул тирешүү дүйнөлүк базарды стагфляцияга алып келерин эскертишүүдө. Биз окуялардын өнүгүшүнө байкоо салууну улантабыз. Каналга катталып баяныбызды бөлүшө кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө.